Урматтуу бир туугандар, Алла эмнени кантип жараткан болсо өзү аябай жакшы билет. Кимди кантип жаратыш керек? Кимге кандай келбет бериш керек? Адамга кандай келбет берет? Кандай келбет адамга жарашат? Кандай келбет төөгө жарашат? Кайсыл түз, кайсыл өң асманга жарашат? Алла өтө чебер зат. Алладан да акылдуу болуп кетпеш керек. Алла аялдарды кантип жаратыш керек? Аялдарга кандай сыфат бериш керек? Эмнени бериш керек? Эркекке кандай күч бериш керек? Кандай акыл бериш керек? Кандай жүрүм-турум бериш керек? Алла өтө жакшы билет, өтө чебер зат бир туугандар. Бирөөдүкүн бирөө талашпаш керек. Төөнүн жүрүш-турушун, төөнүн походкасын биз талашпайлы. Ал төөгө берилген. Кыздыкыны бала талашпасын, баланыкын кыз талашпасын. Ар кимисине Алла өзүнө жарашыктуу, өзүнө ыңгайлуу кылып, Алла өтө чырайлуу кылып берүүчү, өтө чебер зат Алла. Алладан дагы чебер кыйын болуп кетпеш керек да. Ошол туурасында Пайгамбар алейхиссалам уламалардын айтуулары бар, өтө көп коолдор, өтө көп сөздөр бар. Негизинен эркек болуп туруп аялга окшошуунун, аял болуп туруп эркекке окшошуп алуунун арамдыгы туурасында Пайгамбар алейхиссалам өтө көп айткан бир туугандар. Эркексиңби? Эркекче жүр. Аялсыңбы? Аялча жүрүш керек. Бирөөнүкүн бирөө талашпаш керек да бир туугандар. Ибн Аббас радияллаху анху айтат, Пайгамбар алейхиссалам каргыш айткан, лаанат айткан. Эркектерден аялдарга өзүнө окшошуп жүргөндөргө деди. Жана аялдардан эркектерге окшоп алып жүргөндөргө Пайгамбарыбыз каргыш айткан деди. Өзү ал муханнасин минар rijal эркектерди аялдарга берилүүчү бир сыфаттарды эркектер алып алган. Өзүнө назик көрсөтүп, аялдарга берилүүчү сыфаттар бар. Кулагына кулаксырга тагынат, мойнуна мончок тагынат, чачынын учуна бантик тагат. Бул аялдарга берилүүчү сыфат бир тууган. Аялдар өзү сулуу, дагы сулуу болушту жакшы көрөт. Эркектерге калың, каттык болуп, үнүнү бийик кылып, сакалды шундай арыстандай кылып коюп, бүркүрөп сүйлөгөнү бул эркек адамга жарашат бир туугандар. Эркек болгондон кийин мына эркектик сыфаттар менен жүрүш керек экен да. Эркек болуп туруп аялдарга окшошкондорду аларга да Пайгамбар алейхиссалам каргыш айтты бир туугандар. Каргыш айтты. Тескерисинче аял болуп алып, эркектерге өзүн окшотуп, эркекче кийинип, басышын, жүрүшүн, турумун, үнүн эркектерге окшотуп сүйлөгөндөр. Буларга каргыш айтылган. Караңыздар эле, Аллах Таала канча жер бетинде жаныбар жараткан болсо, ошол жаныбарлардын ичинен бардык жаныбарларда эркектерини сулуу кылып, кооз кылып жараткан. Тоок менен корозду байкаңыз эле. Корозду семиртип койсоң, мойнунан мончок тизилгендей болуп, жалтыр-жултур болуп, жүнү жалтырайт. Жылкыда дагы ат менен бээни салыштырсаңыз, ат кандай семиртип багып койсоң, төшүнү көтөрүп, жерди теп, мынтипче кооздугу чыгат. Бээни канча семирсең да андай болбойт. Паулинни караңыз.
Бардык жаныбарларда бир туугандар эркеги сулуу кооз болуп, ургачылары болсо мындайраак болуп кетет дагы, бир гана адамга келгенде тескериси болот ошо. Биз адамдар ошонун тескерисибиз. Эркектер биз эптемей эле кыйшык-мыйшык эле болобуз бир туугандар. Мурдулары кышайган нары бери. Бул да бир Алланын хикматы. Алланын ар бир иши хикматтан бош эмес. Эй, ойгон, сен эркексиң. Эркекче жүргүнүң деп Аллах Таала башка жаныбарлардан ушинтип айырмалап койгондугу не десе, сен баары бир окшото бербе, колуңа мындай бир нерселер тагып, кулагыңа бир нерселер тагып, баары бир сен окшобойсуң, сулуу боло албайсың, сен эркексиң. Өзүңдүн түсүңдү өзгөртүп сулуу кылам деп нары бери кылып алышың, бу сен үчүн арам деп Аллах Таала мына ошон үчүн бир туугандар бизди эркек кылган айбандардан адамдыкында ушундай өзгөчөлүгү бар. Ошол өзгөчөлүгүбүздү бекем сактап жүрүшүбүз керек. Пайgambar aleyhisselam albatta bu hadiste la'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deb kelip жатат. Пайgambar aleyhisselam kargış aytты, la'nat aytты degендigi ne? Пайgambarыбыздын ümmetkö жүрөктөн muhabbati, жүрөктөн жакшылык каалоосу, ümmetти жакшы көрүүсү ашып ташып турат эле. Бирок баары бир каргыш айткандыгы эмне билесиздерби? Бул Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын каргыш болсун дегени мен ушинтип эскертүү берейин, бул кылып жаткан ишинен кичине чочулап, коркуп кайтсын деген мааниде. Эркексиңби? Эркекче жүр деп Пайгамбар алейхиссалам айтты. Дагы эле болбой ушундай кийинчерээк барып туруп ушундай болуп кетишибизди билди. Анан не болду? Пайгамбарыбыз каргыш менен коркутту. Көзүңдү ачып жөн жүргөнүң. Жөн жүргөнүң, эркек болсоң эркекче жүргөнүң. Эркекке Алла бекерден сакал бербейт бул жерине. Сакалды бекерден бербейт. Аялдар мынча аралашып, ихтилат болуп, көп жамаат болуп жүрүш аларга көбүнчө уламаларыбыздан жакшы көрбөйт. Аялдардын эң жакшысы кандай десе, үйүндө отурганы. Болгондо дагы кокус адамдардын жашоосунда шарт ушундай болуп калып, эки бир тууган бир үйдө жашаса, экөөсү эки бөлмөсү бир үйдүн эки бөлмөсү болсо, экөө өз бөлмөсүндө көпчүлүк убактысын өз бөлмөсүндө өткөзүүсү жакшы экен да. Кечке экөө биригип алып эмес. Эркектердечи? Эркектерде жамаат болуусу сүйкүмдүү. Бешимде окугуң келеби? Жамаатка кел. Асырда жамаатка кел. Жума намазда жамаатка кел. Айт намазда чоң жамаатка бар, ошончо көп сооп болот. Себеп неге десе, эркектер буларда сакалы бар. Адамдардын сезими ойгонуп кетпеш керек, жанында турган башка эркектердин сезими ойгонуп кетпесин. Сакалы ушундай арыстан болуп көрөлдөп турган болсо, чыныгы эркек экен деп кое бересиң жанынан. Алла кайсы нерсени эркекке берген болсо, ошондой коюш керек аны. Ошого фитраталлах аллати фатаран наса алейха ла табдила ли халқиллах. Алла ушундай берген, аны өзгөрткөнгө эч кимдин акысы жок бир тууган. Алла эркекче басым, түрүм, жүрүм, турум берген болсо, аны эптеп жасалма кылып окшотуу чоң арам болот бир туугандар. Эркектин ошо эки буту талтайып баскандыгы ошол жагымдуу Аллага. Кайра ат минип, бутун ортосу мындай айланпа болуп калат го, талтайып басып жүрөт. Бирок колтуктун астына бир нерсе салып монтип алып албаңыз да.
uşul jürüm-turum erkekке kanday jürüm-turum berilgen bolsa, oşonday jürüsün Allah Taala kalayt bir tuğanlar. Biz özümüzde başkalarga okşatbayla. Anan oşolarga okşap kalıp, yaşaуда erkek kıla turgan işlerdi kıla alбай jürбөйлү. Allah erkektin erkekçe jürüşünü yaxşı görötken. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.